Мигранттар айла жок согушка кол коет. Москвада Коргоо министрлиги менен келишим түзүү үчүн рейдерде кармалган мигранттар насыясы бар жарандар жана абактагылар ыктыярдуу түрдө согушка кол коюу үчүн алынып келинет. Азамат кыргызстандык мигрант Яблочкова көчөсүндөгү мекемеде кармалып, медициналык кароодон өткөн. Ал жерде көп адамдар согушка барууга макул болуп, анын ичинде насыясы бар өзбек жараны да болгон. Яблочко деп аталган мекемеде мигранттар жана абактагылар согушка катышуу үчүн келишимге кол коюп, экономикалык кысымдан улам көпчүлүгү согушка барууга макул болушат. Азамат айткандай, көпчүлүк ал жерде акчаны төлөп же карызынан кутулуп келишимге кол коюшкан. Айжаркындын иниси согушка кеткен. Ал Москвадагы тергөө абагында отуруп, согушка кол коюп, фронтко жөнөтүлгөн. Согушка барбаган мигранттар болсо жарандыктан ажыратылып, жазага тартылат. Идите лесом кыймылы согушка макул болгондордун баары ыктыярдуу эмес. Көпчүлүгү экономикалык себептер менен согушка кетишет деп билдиришүүдө. Орусияда жаңы мыйзамдар боюнча кылмышка айыпталган жарандар согушка барууга макул болсо жоопкерчиликтен бошотулат. Орус армиясынын келишим түзүп кошулган аскерлердин саны акыркы жылдары 6 эсеге өскөн. Булак азаттык. Депутат Эрулан Кокулов оорубаш үчүн элди өбүшпөй, кучакташпай, кол алышпай учурашууга чакырды. Жакшы түшүндү чатта жана айтпадыңызбы, третий детскийге барган боюнча аябай көп барып алсак да, ошол жерге ОРВИ жана башка нерселер менен эми аяка барбаш керек негизиненчи. Аны айтып кетейин деген жерим, негизинен эле Саламаттык сактоо министрлиги силер деле бир четинен күнөөлүү болушуңар керек, бирок экинчи четинен эл дагы аябай көп күнөөлүү болуп атат да. Пандемия маалында эң аз жоготуу бул Корея менен Японияда болгон да. Эмне себептен? Анткени алар бири биринин бети менен өбүп учурашпайт. Алар бири бири менен кол менен учурашпайт. Ошол себептен инфекция тараган эмес. А бизде болсо барган сайын өрчүп өнүгүп баратат да. Көчөдөн бири бириңер менен бетиңер менен өбүшүп учурашасыңар, колуңар менен учурашасыңар, кучакташасыңар. Күз менен жазында третий детский менен Жалский больница толуп калат, просто тыгылып калат. Булар жетише албайт. Силер ар бир ушул 2-3 жыл болду ушуну кайталап келатканыма элим. Ар бир ушул сөздү айтканда бир угуп мындай балдар өлүп атат. Третий детский реанимациясына да барам, Жалский реанимацияга да барам. Бүт ОРВИ жана ушундай инфекцияларды жуктурган балдар бүт жерде. Токтоткула да. Эми мен түшүнүп атам, салт экен, эми бирок ал азыркы замандын талабына келбеген салт болуп атпайбы? Инфекция өрчүп өнүгүп атат. Антибиотиктер уже жардам бербей калды, туурабы? Алымкадыр мырза. Туура, сиздин мынакей баягы детский инфекция, то есть реанимацияга барганда көрөсүздөр да. Основной жерде жөн эле жата тургандар эмес, башкалар ээлеп калган да. Вообще тыгылып калган. Ошол себептен хотя бы жаз, күз келгенде өзүңөр тойлорду баштайсыңар элим. Ошол өбүшүп учурашып чыгыш керек эмес? Өзүбүз деле бир жерден баштайлы да, бир жерден тарталы да өзүбүз делечи. Рахмат. Жогорку окуу жайдын кызматкери студентти 10 жыл алдап 115 000 сомун алган. Жогорку окуу жайдын кызматкери мыйзамсыз сыйакы алууга шектүү катары кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жетекчилигине Ош облусунун Ноокат районунун тургунунан арыз түшкөн. 2014-жылы абитуриенттин апасы Ноокат районунун тургуну Ош шаарында жогорку окуу жайдын биринин кафедра башчысына кызын жогорку окуу жайга өткөргөнү үчүн 75 000 рубль бергени көрсөтүлгөн. Маалым болгондой 2019-жылы ошол эле окутуучусу кайра айрым керектүү документтерди толтуруу үчүн 19 000 сом, 2022-жылы жогорку билим тууралуу диплом үчүн 20 000 сом алган деп айтылат маалыматта. Жабыркаган тараптын айтымында жогорку окуу жайдын кызматкери кайра келүүнүн кереги жок, баары жакшы деп ишендирген. 2024-жылы абитуриенттин апасынан кайрадан акча сурашкан. Бирок бул жолу ал жогоруда аталган жогорку окуу жайга келип, кызын студенттердин тизмесине текшерген учурда тизмеде жок болгон. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 251-беренесинин 2-бөлүгү кызматчынын сыйакыны мыйзамсыз алуусу менен кылмыш иши козголгон. Көрсө аталган жарандын кызы бул окуу жайга тапшырып өтпөгөндүгү аныкталган. 10 жыл бою университеттин кызматкери аларды апасы менен кызын
адаштырып келген. Бул жерде окуу жайдын кызматкеринин аракетинде алдамчылыктын белгилери да бар. 2024-жылдын октябрынын аягында Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринин кафедра башчысы мурда алынган 115 000 сом өлчөмүндө акча каражатын кенемте катары кайтарып берип жаткан учурда кармалган. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Интернет тармагында медайым колдонулган ийне менен укол жасады деген айымдын видеосу пайда болду. Ал видео тасма аркылуу Эрлан Кокуловго кайрылган. Мол, неправильно же. Почему вы так носите? Мен азыр баламны атканда атып кетти туурабы, катетери чыгып. Вы его бросили туда, экинчи пристал, экинчи балага сайып салдыңар. Это неправильно. Неге андай кыласыңар? Гепатит билесиңерби, ушинтип жугат. Вот это медсестра. Ушинтип общий бир немеге салып, баарына ушинтип атып атат. Таныкын тең, 3 палатаныкын тең, бир мондай немеде ташып жүрөт. Они должны быть каждый индивидуально өзүнчө туруш керек. Бул деген бирөөгө титсемек турду, яка ыргытты, каны бияка чачырады, экинчи баланыкын кайра апарып сайып атат. Неге андай кылат? Неге андай боло берет? Кандай боло берет? Аскат Мусабековдун жубайы маданияттын мыкты кызматкери болду. Ырчы Миргүл Асаналиевага маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси тапшырылды. Бул туурасында ырчы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бүгүн 11 ноябрда билдирди. Абдан кубанып турам, маданиятка кызмат кылуудан чарчабайм. Колдоп турган жакындарым аман болуңуздар деп жазды ал. Ошондой эле ал жолдошу Аскат Мусабековду чыгармачылыкта коштоп жүргөнүн баса белгилеп, ага ыраазычылык билдирди. Кызды күч менен сүйрөп чыккан. Социалдык тармактарда Кыргызстандын улуттук гвардиясынын постуна кызды күч менен сүйрөп чыккан видео пайда болду. Коргоо министрлиги бул кырдаал боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Видеодо улуттук гвардиянын көзөмөл өткөрмө бекетинин эркек киши кызды күч менен алып чыкканын көрүүгө болот. Бишкектин 1-Май райондук ички иштер башкармалыгы бул факты боюнча иликтөө иштери башталганын билдирди. Кыргызстандын коргоо министрлигинин басма сөз кызматы телефон аркылуу суроого жооп берүүдөн баш тартты. Алар бул үй бүлөлүк жаңжал экенин жана улуттук гвардиянын аймагынан тышкары болгонун кошумчалашты. Бишкектеги Космопарк, соода жана оюн зоок борборунун кире беришинде мушташ жана атышуу болду. Окуяга катышкандарды милиция кызматкерлери алып кетишкен. Жабырлануучулар ооруканага жаткырылган. Окуя 10 ноябрга караган түнү болгон. Бейбаштык фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Жаңжалдашкан эки тарап тең милицияга арыз менен кайрылышты.